Мен угуп жатам сиздерге. Анда бүгүн биз ушул вебинарды өткөргөнгө атайын коногубузду чакырып келгенбиз. Бүгүн бизде биз менен чогуу Жибек Шарапова. Ушул Жибек Шарапова өзү Тең-Сай кыргыз Жапан мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири жана ошондой эле ушул Звездочки деген интеллектуалдык борбордун негиздөөчүлөрүнүн бири болуп саналат. Жана ошондой эле Сезим Тал деген мектептин дагы жетекчилеринин бири болуп саналат. Жибек айым бизде ушул билим берүү тармагында Бишкекте ушу тажрыйбалуу бизде негиздөөчүлөрдүн бири. Ошондой эле айта кетчү нерсе, бизде ушул менторлорубуздун бири болуп дагы саналат. Баягы биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ушул ПИК долбоорунан кийин бүткөндөр ошол дагы кошумча колдоо алып, ушул баягы кеңеш сурай турган насаатчы керек болгондо, ошо сиздер программаны бүткөнүңүздөрдө сиздер дагы ушул менторлук программасына дагы өтүнмөлөрдү берсеңиздер болот. Анан биз ушул Жибек айымга окшогон мындай билим берүү тармагында иш алып барган адамдар менен сиздерди чогуу тааныштырып, анан иш жүргүзөбүз. Ошол жерде дагы сиздер тажрыйбаңыздарды ашырсаңыздар болот. Бүгүн ушул 2 бөлмөлүү борбордон кантип 25 филиалы бар борборго айланган деген темада 2 бөлмөлүү батирден башталган 25 борборго айланган билим берүү бизнеси деген темада ушул Жибек айым өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп кетет. Мен ошондуктан сиздерден суранып кетмекчимин. Активдүү катышып, болгон суроолоруңуздарды берип кетсеңиздер болот. Себеби бул жерде баягы инклюзивдүү окутуу деген жактан дагы Жибек айымда тажрыйбасы бар. Мен ошондой эле Жибек айым сизге чоң ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Биздин ушул ПИК долбоору менен мындай өнөктөштүк түзүп, дайыма ушул чогуу иш алып барып келесиз. Ошого сиз убакыт бөлүп, бүгүн бизге ушул биздин катышуучуларыбыз менен маек түзүп кеткенге да макул болгонуңузга чоң ыраазычылык. Ошондой эле сиздин уруксатыңыз менен биздин бүгүнкү сессия ушул запись болот. Анан биздин катышуучуларыбыз менен бөлүштүрүлүп, анан биздин базабызга дагы чыгат. Бул YouTube каналыбызга ушул сиздин уруксатыңыз менен конфиденциалдуу жана кепилдүүлүктү мен сакташым керек десеңиз, анда биз, конечно, сиздин албетте суроолоруңузга жана сөздөрүңүзгө макул болобуз. Анда мен азыр сиздин презентацияңызды бөлүшүп коеюн, экрандан чыкса айтып койсоңуздар көрүндү деп. Көрүнүп жатат, көрүнүп жатат. Саламатсыздарбы, катышуучулар, бүгүнкү биздин сессиянын катышуучулары. Мага айтып кеткендей 20-га жакын катышуучу болот деп биз ойлодук элек, азыр 12 катышуучу бар экен, баштай берет окшойбуз. Ооба, азыр баштай берели. Жана кээркилеринде сабактары болуп, кечирээк катышып калабыз деп айтып атышат да. Макул. Саламатсыздарбы, мен атым Жибек Шарапова. Мен өзүм Бишкектен боломун, түбүм Баткенден. Азыр ушу билим берүү системасында уже 8 жылдан бери иш аракеттерибизди жүргүзүп жатабыз. 2015 жылы жаңы биринчи балалуу болгондо күйөөм экөөбүз ошол жумушту биз 2 бөлмөлүү батирден кеңсени биз ижарага алып баштаганбыз Бишкекте, 10 микрорайондо. Анан азыр 25 борбор, андан тышкары ушу борборду иштетип жүрүп, мектептер баарыңыздар эле билесиздер, азыр Кыргызстан боюнча 860 мектеп жетишпейт. Ал эми бала бакчаларды айта кетсек, 2000ден ашык бала бакча жетишпейт. Анан кийин балдардын ичинен 22% гана ушул мектепке чейинки билим менен камсызданыптыр. Ал эми биз Жапон мамлекетинин тажрыйбасын алсак,
Деги калса мына Өзбекстан, Казакстанда быйыл 100% жетишти. Бул мектепке чейинки балдарды толук камтып, толук камсыздай алышты да. Азыр биз дагы ошол иштер боюнча азыр эң башкы билим берүү боюнча мыйзамды үстүнөн иштеп, азыр ошо активисттер группасы менен жогорку кеңешке киргизип, ошол мыйзамдын үстүндө иштеп жатабыз. Ал мыйзамдын негизинде ошондо сиздерге окшош ишкерлер, билим берүү боюнча ишкерлер региондор боюнча ушул лицензияны алуу үчүн жеңилдиктерди кантип биз сиздерге түзүп бере алабыз деген ойлор менен иштеп жатабыз. Эгер кааласаңыздар ошол группага кирем деп, анан мага сессиядан кийин жазып койсоңуздар да болот. Мен силер менен контакттарым менен бөлүшөм. Өзүм жөнүндө айта кетсем, ата эне болгондон кийин ача бериңиз, ошону ача бериңиз кийинкисине. Ата эне болгондон кийин ар бир ата эне баласынын келечеги кандай болот, кандай билим алат деп тынчсызданат экенбиз да ичибизден. Анан кийин 2015-жылдары мындай бала бакча, бала борборлор да мындай аз эле болчу мамлекеттен тышкары. Ошонун баарын билип туруп, өзүбүз ачып көрөйлү, өзүбүз кандай болор экен өзүбүз билебиз деп баштадык. Анан 2 мугалимди алдык. 2 мугалимибиз тең Елена Юрьевна, анан Анастасия Михайловна деген мугалимдер болчу. Анын бирөөсү менен да азыркыга чейин иштеп келебиз. Ошол 2 мугалим менен 40 окуучуну бир айда топтоп алып, анан кийин ал борборубуз 100гө жеткенде балдардын саны, ошол 2 бөлмөдө бизге аябай эле мындай аз орун болуп калды балдарга. Анан 100 чатыр метрге көчтүк, квадраттык чатырга көчүп туруп, анан балдар менен ошол жакта билим алып, анан экинчи филиал Ошто ачылды. Анан кийин Баткенде ушинтип көбөйүп атып, Бишкекте азыр 12 борборубуз бар. Ал деле аздык кылат. Анткени балдардын көбү, мен айтып кеткендей, бала бакчага барышпайт. Анан эгер биз балдардын келечеги жөнүндө ойлонсок, биз азыртан ушу балдарды билим берүү жагынан караштырып, ушу жардамыбызды көрсөтүшүбүз керек. Мен ойлойм, сиздер да бул жерде отурган адамдар билим берүүгө эгер көңүл бурсаңыздар, мен сиздерди мындай жөнөкөй адам деп эсептебейм. Анткени бизнестин эң кыйыны, менин оюм боюнча, бул кайсыл деп сураса, мен билим берүү системасы деп айтмак элем да. Анткени силер эгер билим берүү борбор же бала бакча иштетсеңиздер, силер айына мисалы үчүн 5000, 6000 аласыздарбы, 8000 аласыздарбы, ошол акчаны бир айдын ушул 22-23 күнүгө ырастап, баарыны пландап иштетишиңиздер керек да. Мисалы үчүн, эгер айтат го, тез натыйжаны кааласаң, сен андан жанагы өтүк ондоочу болуп жумушка кир депчи. Анткени өтүктү ондоп койдуң, болду, сразу акчасын алдың, все, клиентиңе жакшы бар деп айттың, ошол менен токтоду силердин мамилеңер. Ал эми билим берүү системасында биздин натыйжабыз көп жылдан кийин биз ошонун үзүрүн көрө алабыз да. Андан кийин ошол алган ушу 2000 сом, 5000 сом акчаны биз ушул бала 22 күн сабакка келе турган кылып баарын ырастап бөлүштүрүшүбүз керек. Андан тышкары ага жакшы мугалим таап беришибиз керек, жакшы ыңгайлуу шарттарды түзүп беришибиз керек класстарда. Анан кийин бул мен кийинки баракты ачсаңыздар, баарыбыз эле билебиз да, ушу кичинекей балдардын келечеги азыркы кантип биз аларды сугарып, канчалык биз билим берсек ошондон көз каранды экенин. Анан биздин центр кандай бир методика менен балдарды шыктандыра алабыз деген ой пайда болгон. Ошол кезде 2015-жылы силер билет болушуңуздар керек, ментальная арифметика эми пайда болуп аткан чак эле да. Ошондо ошол методиканы үйрөнүп, балдарга үйрөтүп, балдарды олимпиадага кызыктырып, машыктырып, ошентип акырындап билим берүү центрлер да мындай мода десем жаңылышпайм, модага киргизгенге толук салымыбызды коштук. Сиздер да кошуп келесиздер. Анткени 2015-жылы баалуулуктар башкачараак болчу да. Азыр аябай дүйнө күндөн күнгө өзгөрүп баратпайбы? Ал кезде ата энелер көбүнчө ким кандай унаа минет,
кимдин кандай канча этаж кабаттуу үйү бар деп ошентип бири бирин салыштырмалачу, ким кандай мындай стол жасайт экен конокко чакырганда, кандай эт берет экен, кимди соет экен, атты жылкы союппу же уй союппу же кой союппу деп ушундай баалуулуктар болчу. Ал эми азыркы ата энелердин сөзүн уксаң, мисалы үчүн Бишкекте сенин балаң кайсыл мектепте окуйт, кайсыл борборго барат деп, демек ушу ата энелер ушу балдардын билими менен сыймыктанып, балдардын окуган жайы менен да сыймыктанып, ошондой бизде көрүнүштөр бар да азыр Кыргызстанда. Анан ал кезде мугалимдер да, чынын айтканда, 2015-жылы мугалим табуу мен үчүн где-то 2-3 күн талап кылынган да, убакытча. Ал эми азыр бара ушу 8 жыл өткөндөн кийин азыр мугалим карайм десең аябай эле мындай мектептер ачылып атат, борборлор ачылып атат. Мугалимдер жокко эсе да, жакшы мугалимдерди издейм десең. Анткени силер өзүңүздөр билесиздер, биздин мындай кесибибиз анча популярдуу эмес жаштар үчүнчү. Ошон үчүн бизге окшош менчик окуу жайлар, менин оюм боюнча, мугалимдерге жакшы акча табуунун шарттарын да түзүп берип жатат. Анткени жакшы мугалимди кызыктырам десеңиздер, силер баарыңыздар жакшы маяна түзүп берейин, жакшы график түзүп берейин деп иштейт болушуңуздар керек. Кийинки баракта чыгып коесузбу? Анан ошого баарына чечим катары ошо кабыл алып борбор ачтык деп айттым. Анан кийин Оштон да бизге сунуштар түшүп баштады. Региондорго да ачпайсыздарбы, эмнеге ушу Бишкекке эле барыңыздар, ачасыздар деп. Ошко барып, ал жакта балдарды билим бердик. Мектеп, жада калса мамлекеттик мектептер менен да келишим кылып туруп, ошол биздин менчик центрлерибизге келе турган бүт шарттарды түзүп бердик. Анан кийин азыр электрондук санариптештирүү боюнча азыр жаңы бир кадамдарды жасап жатабыз. Мисалы үчүн, балдар жаңы келсе онлайн регистрация кылып, онлайн анкета кылып, диагностика кылып балдарды. Андан тышкары ошол аларды жөнүндө маалыматты киргизип, өзүбүздүн базабызга сактап, ошонун үстүнөн иштеп, анан канча бизге чалуу звоноктор болгон сайын ошолорго да биз жооп катары кайра чалып, кайра ошол натыйжаларды көзөмөлдөп, ошентип иштеп жатабыз. Кантип биз көбөй алдык? Биз франшиза аркылуу көбөй алдык, звездочки менен. Эң биринчи ошол Ошко франшиза саттык, андан кийин Баткенге саттык. Бишкекте франшизаларыбыз бар. Ар бир борбордун өзүнүн директору, ар бир өзүнүн кызыктар бир адамы бар. Анан кийин ал эми эмне үчүн ушул баары биздин франшизабызга кызыгып жаткан себеби, анткени бул методикалар. Өзүңүздөр билесиздер, бизде азыр методикалар боюнча Совет доорунан баштап жаңылана элек. Бирок уже билим берүү тарабынан балдарга талап аябай күчөп жатат. Мисалы үчүн, эгер балдар Америкага, Лондонго барып иштейбиз, билим алабыз десе, алардын билим деңгээли аябай эле өтө бийик болуш керек. Ошого байланыштуу биздин да методикаларыбыз жарактуу болуш керек да. Ошон үчүн биз методикаларды Япониядан алып келдик. Өзүм мен Японияга барып окуп келдим. Быйыл Америкага барып, Кошмо Штаттарга барып, 6 штатты барып, мектептерди кыдырып, директорлор менен жолугуп, кээ бир келишимдерди түзүп, ошондой бир натыйжалар менен келдик. Анткени эгер биз Кыргызстанда өзүбүз чүмпөнүп, жашынып жашай берсек, эл аралык мектептер менен тажрыйба алмаша албасак өз ара, анда биз балдарыбызды эртеңки күнгө толук кам даярдай албайбыз деп ойлойм. Ошол, анан балдарга олимпиадаларды өткөзүп келебиз. Эми өзүм жөнүндө эле мынтип мактап айтуу мага кичине мындай кыйыныраак болуп атат, чынын айткандачы. Мурун жыргап эле айтып берчүмүн, азыр көбүнчө сиздердин сурооңуздарга жооп берейин деп атамын. Экинчи биздин долбоорубуз бул Кыргыз-Жапон мектеби. Аны мен Жапон посольствосу менен чогуу ошолордун көмөгү менен, ошолордун жардамы менен ушул мектепти ачып иштетебиз. Азыр ал мектеп өз убагында 10 окуучудан башталган. 2018-жылы азыр ал жакта 300 окуучу окуйт, 11-класска чейин. Быйыл Япониядан, июлда Япониядан келдим. Ошо университеттер менен
жогорку жайлар менен келишим түзүп, эми биздин окуучулар буюрса 11 класс бүткөндөн кийин Япониянын университеттериге ошо жолдомо алганга мүмкүнчүлүк алып жатышат. Анан үчүнчү биздин долбоорубуз бул Сезимтал деген мектеп. Сезимтал деген бул өтө уникалдуу проект деп ойлойм. Азыр деле мына отурам, азыр телефонума чалуулар эле келип атат. Бул өзгөчө балдарга, өзгөчө дегеним бул мээсинен жабыркан балдар же бир кандайдыр бир ооруларга чалдыккан балдар, алардын тилекке каршы акыркы 10 жылда төрөлүшү кескин 40%га көбөйдү. Бирок ал балдардын да жашы келип жетилип, алар да мектепке барууга муктаж. Ошолорго ылайык мектеп аздык болуп жатат. Ошол эгер ошол боюнча кызыгууңар болсо, ал жөнүндө да кичинекей кандай десем маалымат бере кете алам. Биз Кыргызстан боюнча лицензияланган мектеппиз. Анан кийин ал жерде 100гө жакын балабыз азыр өзүнүн баягы очередин күтүп жатат. Ошо мектепке окуйбуз деп. Бирок биз 100гө жакын баланы окутууга шарттарыбыз жок болуп жатат. Анткени биз баарын эле ижарага алабыз. Анан ал балдарды окутуу үчүн да аябай көп убакыт, күч, анан финансылык каражатты талап кылат, ачык эле айтканда. Мисалы үчүн сен кадимки мектеп ачсаң, бир класска 15-20 окуучу алсаң, өзгөчө балага мектеп ачсаң, ал жакта 5-8 эле окуучу окуй алат да. Ошол 5-8 окуучуга сен логопед беришиң керек, камсыздап воспитатель, мугалим, дефектолог, специалист по сенсорной интеграции деп өзүнүн баягы спецификалык баягы адистери кирет. Ал адистер тилекке каршы Арабаева менен акыркы 12 жылда 10 эле адис спецпедагог деген диплом менен бүтүргөн. Бул өтө аздык кылат азыркы замандын талабына. Ошондой 3 долбоорду иштетебиз. Өзүм жаш эне болом, 4 балалуубуз, күйөөм экөөбүз. Үй бүлөнү да тең жумуш менен алып барууга аракет кылабыз. Буюрса 5-чи балабызды күтүп жатабыз. Ошол эгер суроолор болсо, мага оңоюраак болмок да, мындай адресна. А то мен өзүм бирс айтып берип отургандай эле болуп атат да, сезим. Макул, Жибек айым, чоң рахмат сизге. Анда келиңиздер мындай интерактивдүү өткөрөлү. Кимиңиздерде сурооңуздар болсо, колуңуздарды көтөрүп, себеби очередь менен сүйлөйлү деген максатта да. Азыр ушул Гүлзина айым дагы кошуп жатат. Жибек айым айтып кеткендей, өзүнүн мындай натыйжасында ушул эмне тажрыйба кантип азыр эмнелерди алып барып жатат, ушул кичине кыскача айтып кетти, өзү жөнүндө маалыматтычы. Эми келиңиздер, эмне суроолор сиздер үчүн кызыктуу? Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Алейкум. Ушул программа боюнча мен да уктум эле, франшизалар боюнча иштеп атканыңызды. Ушу программанын өзгөчөлүгү, кандай результаттары, ушу боюнча бир айтып өтсөңүз, японский программа боюнча. Японский Тенсай мектептин франшизасын быйыл эле Европейский банк реконструкции и развития деген банктын жардамы менен франшизаны чыгардык. Демек, буга чейин звездочкинин франшизалары бар болчу, ал эми Тенсай боюнча эми эле чыкты. Азыр ош боюнча 3 адам кызыгып жатат. Азыр ушу баасы, анан шарттар боюнча сүйлөшүп жатабыз. Питерден кызыккандар бар. Ал эмнени өзүгө камтыйт франшиза деген мисалы үчүн сизде айтып коелу, эгер мисалы үчүн кеңсеңиз бар, таанып жүргөн күчтүү мугалимдериңиз бар, тажрыйбаңыз бар, анан бирок бир мектеп ачайын деп даярданып жаткан чагыңыз болсо, сизге оңоюраак болот бул франшизаны сатып алып, уже даяр бир брендтин алкагында иш алып баруу бул жеңилирээк да. Анткени силерде уже даяр методика бүт мугалимиңерди мисалы үчүн топ даярдасаңыздар, аларды баарын окутуп өз квалификациясын даярдап беребиз. Анын натыйжалар боюнча көзөмөлдөп, анан кээ бир китептер менен бөлүшөбүз, өзүбүз которгон
кыргыз тилге которгон, жапон тилге которгон китептерибиз бар. Биздин өзүбүздүн мындай өзгөчөлөнгөн, өзүбүздүн мындай нишабыз деп койсом болот. Азыр Япония менен границалар ачылып, өтө көп группалар Японияга барып келип жатышат азыр ишкерлер. Анткени баарыбыз билгендей эле Япония бул алдыңкы мамлекет болуп эсептелинет. И менин оюм боюнча эмне мен ушул мектепти ачканмын, анткени ойлодум да, кыргыздар өтө амбициялуу, өтө мындай видение деп коет, бизнес видениени аябай мындай күчтүү кура алабыз. Көп нерсе жетишкенге аракет кылабыз. Кичипейил, адамгерчиликтүү ушундай калк болобуз да. Ал эми Жапон мамлекетинин мага аракетчилдиги, эмгекчилдиги, анан пунктуалдыгы кызыктырат. Мен ойлодум, ушул биз жакшы жагдайларды кошуп туруп, бир мекеме ачып туруп, балдарды ушул тарапта өстүрүп кетсек, биз ушу Кыргызстандын келечегин өзгөртө алабыз депчи. Анткени биз чоң адамдарды, улуу адамдарды уже өзгөртө албайбыз. Ал эми балдары аркылуу коомго таасир эте алабыз да. Анткени ошол эле балдар үйгө барып алып, апа ата эмне үчүн биз мисалы үчүн мына мусорлорду биз сорттобойбуз Жапон элиге окшоп, эмне үчүн биз мына мисалы үчүн мына гүлдөргө келиңиз мен суу куяйын, бизде ошентип үйрөтүшөт, келиң мен комнатамды, бөлмөмдү өзүм жууп чыгайын деп. Ушул мисалы үчүн Жапон мектептерде өздөрү жуушат да баарынча. Ошонун баарын биз ата энелерди даярдап, ушу биздин политикабызга ыраазы болсоңуздар, макул болсоңуздар, келип окуңуздар дейбиз да. Анткени биздин окуубузга кандай десем, акысы айына 30 000 сом да. Анан ата эне ушундай керекпи 30 000 сом төлөп туруп, менин балам ошол жакта кабинет жууйт деген ой пайда боло турган болсо, анда биздин балуулуктарыбыз бири бирибизге туура келбеген болот да. Анткени биз ойлойбуз, канча төлөбөйт, бул баланы эгер тарбиялайм десең, эмгекке үйрөтүшүң керек эң биринчи. Анан экинчиден эмгекти сыйлаганды үйрөтүшүң керек, сенчи? Эмгекти сыйлаш үчүн биринчи өзүң эмгектенишиң керек. Анан кийин жаратылышка болгон мамилең, анан кийин бир күндүк философия менен жашаба депчи. Мисалы үчүн, мына мен азыр жедим, мен азыр уктадым, ушул менен болду, анан эртең хоть трава не расти деген философия болбош керек да. Дайыма биздин оюбузда ушу бизден кийин жаратылыш биздин келип жаткан, өсүп жаткан балдарыбызга, урпактарыбызга тийиш керек. Ушундай биз сактап, жакшы көрүп, мамиле кылышыбыз керек депчи жаратылышка, өзүбүздүн улууларга. Ушул тартип жагыда өтө күчтүү салым ошого жасайбыз, акцент жасап туруп анан тарбиялайбыз. Анан кийин англис, жапон тилдери кирет. Мисалы үчүн мурунку жылы Япониянын посолунун аялы бизде японский сабагын берген. Быйыл посолубуздун уже мөөнөтү бүтүп, уже 7-октябрда Японияга кайтып баратат. Азыр жаңы посол келет, буюрса бүтүп жатабыз ошол жаңы элчини. Ошол, франшиза жөнүндө айта кетчүм, эмнеси өзгөчөлөнөт дедиз, өзгөчөсү бул мисалы үчүн мен эгер азыр 5-6 мектеп ачам десем, мен өзүмдү 5-6 жолу клонировать эте албайм да. Эгер мен өзүмө окшош бир күчтүү адамды тапсам, эгер ал күчтүү адамда ошондой сапаты болсо, материалдык каражаты болсо, анткени билим берүү мектеп ачам дегенде, особенно Жапон мектеп, каражат керек болот. Бул сөзсүз түрүндө. Анткени билим берүү министрлигинде өзүнүн талаптары бар да. Мисалы үчүн ар бир балага 4 метр квадрат пространство болуш керек. Кабинеттер шарттары болуш керек. Сол жагыңдан там свет болуп туруш керек. Анан эшик бул жакта болуш керек, мындай коридор мындай болуш керек, общий квадратура. Аны как бы шарты бар, амбициясы бар, анын тажрыйбасы бар адам кыла алат. Ошондо мага ишенимдүүрөөк, ошондой мага окшоп күйүп иштеген бир адам ошол ишти жүргүзсө, бир адам мисалы үчүн Баткенде, бир адам Петербургда, бир адам Алматыда жүргүзсө, бул эффективдүүрөөк болот. Чем аз баарын өзүм кылам деп туруп, мисалы үчүн кээ бир мектептер бар, атын айтпай эле коеюн, көбөйүп жатып сапат жагынан утулуп башташат да. Анткени сен өзүң баарыны көзөмөлдөш үчүн, мисалы үчүн сатып алуу баягыдай точкалар болсо, аларды көзөмөлдөш оңой эле, кассаны ачып туруп эле сатуучуну табып. Эгер педагогдор деген, тарбиялоочу дегенде, ал жерде менин оюм боюнча ар бир организациянын өзүнүн бир баягы руководители болсо эффективдүүрөөк болот деп ойлоймун. Ошон үчүн франшиза ыңгайлуураак. Чоң рахмат, Жибек айым. Анда кийинки суроо бул Нурбек мырза, сиз кол көтөрүп жаттыңыз эле, сизге берели сөздү. Амансыздарбы, урматтуу бүгүнкү
уш сессиянын катышуучулары. Биринчиден жылдайм сизге, Жибек айыма. ооба, Сизге чоң рахмат. Чындыгында кызыктуу немелерди берип атасыз. Уюштуруучуларга да дайым ыраазычылык билдирип келебиз. Чындыгында мен Кыргызстанда Япон мектеби бар деп ойлогон элем да, бирок угуп атам. Чын биз телевизордон эле көрүп жүрчү элек Япониядагы баягы балдарды тарбиялаганчы. А сиз айтып атасыз, сезимтал деп атасыз. Бул Япон мектебиңиз ошондо мындайча айтканда инклюзивдик мектеппи же болбосо бул толук мындай акыл эси жайында бүт жагы 32 мүчөсү толук мындай балдардын мектеби дейм да. Звездочки деген бул отдельный борбор. Кыргызско-японская школа Тенсай деген бул отдельный мектеп, азыр 300гө жакын баласы бар. А сезимтал деген бул отдельный проект, отдельный мектеп. Ошондо Разный лицензиялар, разный баягы ишканалар да. Түшүнүктүү. Эми түшүнүктүү болду. Кыскасы сезимтал бөлөк, Тенсай бөлөк, звездочка бөлөк, А сезимталды мен Американын профессору Елена Геонис менен чогуу чыккам. Ал спецпедагогика боюнча профессор. Ошол эженин жардамы менен Америкадан методика алып келип, ошо синдром Даун, аутизм, ЗПР, ЗРР деген синдромдорго чалдыккан балдарды окутуп, ошолорго ылайыкташтырылган материалдарды таап, анан ошолорго Америкадан робот алып келип, ошол робот аутисттерге сабак берет. Биздин мектепте робот иштейт, ошол сезимтал боюнча. Бул демек отдельный бир проект да. А берки мисалы звездочкаңызда кандай курстар өтүлөт? Мисалы центр развития. Центр развития деген бул көбүнчө мен ойлойм сегмент десек, демек звездочки бул мамлекеттик мектептерде окуган балдарга кошумча билим берүү боюнча, билим алуу боюнча центрлер деп ойлойм да. Анткени азыр өзүңүздөр түшүнүп жатасыздар, мамлекеттик мектептерде 50 окуучудан окуйт, по крайней мере Бишкекте ушундай болуп атат азырчы, ушундай көрүнүш. Бизде деле ооба, ал эми даже эгер профессор, доктор наук болсоң деле сен 30-40 мүнөттө, мисалы үчүн биринчи класстын сабактары 30 мүнөттө болот да, биринчи, экинчи чейректе. 30 мүнөттө сен жетишпейсиң ушу 50 балага билим берүүгөчү. Демек бул балдар автоматтык түрдө бир жерде кошумча билим алып туруш керек. Ошондо звездочкинин сегменти бул көбүнчө бул мамлекеттик мектептердин балдары жана мамлекеттик бала бакчалардын балдары деп ойлойм. А берки Тенсай мектебиңизде, Кыргыз Жапон мектебиңизде? Тенсай деген бул көбүнчө мындай, биринчиден капчыгда акчасы бар, экинчиден өтө мындай убакыты тар ата-энелердин, анткени иши көп болчу, анткени ушул акчаны табуу үчүн иши көп болот. Бул ушундай полный баягы цикл мектеп, бала бакчадан баштап 11 класска чейин, саат 8ден 5ке чейин баланы тамактандырып, үй тапшырмасын аткарып, кошумча бүт сабактарын берип, англис тилин да берип, жапон тилин да берип, кыргыз тилин да салым кылып, баягы акцент жасап, орус тилде сабактар өтүп, олимпиадага да даярдап, ушу полностью баланы эртең менен өзүбүз трансфер менен алып кетип үйүнөн. Анан ошонун баарын тойгозуп, окутуп, кайра саат 7де кечки кайтарып беребиз да. Ошондо ата-эненин калган иши эле бул түнкү тамакты жасап туруп эле бала менен отуруп, кандай сен күнүң өттү, кандай маанайда болду, эмне жаңы үйрөндүң деген ушундай ата-эне менен баланын ортосунда да жылуу мамиле болсун деп бүт үй тапшырмаларды өзү аткарып анан жөнөтөбүз. Анткени баарыбыз эле билебиз, үй тапшырмага келгенде апа менен баланын ортосунда аябай чыр-чадактар чыгат ошол кээ бир чакта. Ошол. Ал эми сезимтал деген бул мен айтып кеткендей совсем башка сегмент. Бул уже өзгөчө балдар. Ошо айтып кеткендей 10 жылдын аралыгында эле 40%га көбөйгөн ошо өзгөчө балдар төрөлдү. Бирок алар 6га 7ге чыгып туруп мектепке барайын десе, же менчик мектеп албайт, же мамлекеттик мектеп албайт. А бирок ал бала деле ата-энеси мектепке барыш керегин түшүнүп турат, эми үйдө эле эмне отургузуп койсоң тамак жеп отура бермек беле уктап жатып, же ал балаң короодо же эч ким ойногусу келбесе ал балаң менен, ал балаң деле мындай коомго аралашыш керек, коом менен аралашып мамиле түзүп, достору пайда болуш керек. Ошон үчүн бул уже сезимтал деген ошол балдар үчүн арналган мектеп. Анан жөн эле кадимки мектепке берип койсоң, мисалы үчүн алды дейле. Алды дегенде деле ошого ылайык программасы болуш керек да. Анан кийин ошол бала двоечник болуп отура береби, түшүнбөгөнү үчүнчү. Ал баланын билим алуу, кандай десем, деңгээли башкачараак. Мен айтпайм жаман или жакшы, төмөн депчи, просто өзгөчөлөнөт да.
ошон үчүн ошол балага өзгөчө программа талап кылат. Ошон үчүн ошол программа бизде сезимталда бар. Ал жерде аз окуучу, көп мугалим, көп специалист тоже эртеден кечке чейин бизде болот. Тамак ашын беребиз, логопедин беребиз, дефектологун беребиз. Анткени өзгөчө баланын ата энесинин күнү кандай өтөт экен? Эртең менен турушат экен, чишин жууп туруп эле баласына ушу пробкалар менен Бишкекте аябай пробка көп да биздечи, машиналар көп болгондуктан. Пробка менен логопедке алып барат экен. Специалистке айына мындай где-то 10 000, 12 000 сомдой төлөйт логопедке. Анан аяктан чыгып туруп дефектологко алып барат экен. Дефектологко отдельно акча төлөп туруп тоже 10 000, 12 000, 8 000 ушу айыначы ошондой эле чукулап калат да, чукулдап. Анан жолдон эле бир пирожки алып берип коелу. Анан кийин дагы башка специалист сенсорная интеграция. И ушинтип эле күн өтөт да. То есть бир адам, бир чоң адам ошо кичинекей балага байланып калат биринчиден. А экинчиден ошо бала өзү жалгыз жүрө берет, ошо ата энеси менен кошо. Бул курска барат, индивидуально, бул курска барат. А биздин мындай ыңгайлуу жерибиз бизге берди баласына. Биз өзүбүз эле индивидуально бара турган жерине өздөрү адистер келет, алып туруп ошо в течение дня. Андан тышкары групповой занятиялар, сабактар боюнча мектеп билим берүү министрлиги талап кылган инклюзивдик программа боюнча сабак алышат. То есть мектепке да барып атат, кошумчасын да алып атат, педиатры да бар, тамак ашы да бар, и спокойно, без пробок. Ата энеси да бош ошол кездечи, ата энеси менен өзгөчө бала чоңойтом дегенде бул аябай көп күчтү талап кылат да. Апасы да, атасы да бош, ошондо барып иштерин кылып акча таап, анткени акчаң болбосо өзгөчө балага өтө кыйынчылыкты жаратат, ата энесине кыйынчылыкты жаратат. К сожалению, анткени окуудан тышкары алардын еще дарылар, дармектери бар. Анда эле аптекадан алыш керек. Макул частный мектепке бербеген күнү деле эгер мамлекеттик мектепке бере турган болсо, мен билем 30-чу мектеп бар, 34-чү өзгөчө балдарга. Ал жерге барыш үчүн эле ПМПКдан өтүш керек. ПМПКдан уже коррупция башталынат. Бул жака төлөйсүң, ал жака төлөйсүң. Андан тышкары спец мектепке сен уюштурулгандан кийин дагы ал мектеп 12-ге чейин. 12-ден кийин ата энеси бошо баланы алып кетиш керек. Ал да кружокторго береби же үйгө карай турган бир адам табыш керек. В общем, кыйын, айта кетчү жай кыйын, бирок эгер бирөөңүздөр ачам десеңиздер, мен өзүм как бы жардамымды аябайм именно консультация жагынан, бирок ошол балдарга билим берүү керек экендигин, муктаж экендигин мен силерге толук мындай айта алам да. Кандай десем, уверена. Рахмат, Жибек айым. Чоң рахмат, Жибек айым. Байланышабызбы? Ооба. Акырында биз уруксат берсе, Жибек айым, биз баарысын берип кетебиз. Анан азыр дагы Нурлан мырза, колуңузду көтөрүп жаттыңыз эле сүлүктүүдөн. Сурооңузду берип кетсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, Нурлан? Менин мындай суроом бар эди. Бизде азыр сиз өзүңүз Япон мектеби боюнча айтып бердиңиз. Ошол боюнча бизде быйылга жаңы окуу жылына биз тамак ашты балдар өздөрү баягы тамактануучу жерге келип, анан ошол тамактарды өздөрү алып келип, анан өздөрү алып барып идиш аяктарын коет десек, биздин ата энелерибиз кичине түшүнбөстүк алып атат да, негедир биз силерге акча төлөп атабыз, силер бизге жумуш балдарыбызга иш кылдырып атасыңар деген мындай суроолорду коюп атат да. Ошону биз түшүндүрө албай койдук. Ошону кандай түшүндүрсөк болот? Нурлан мырза, сиздики мектеп болобу ошондо? Менчик мектеппи же борборбу? Менчик мектеп. Тоже эртеден кечке чейин, бул жерде мындай, силерде канча окуучу окуйт азыр? Азыр 1-2 класста 30 окуучу окуйт. 30 окуучулук мектеп азырынча, силерде? Буюрса чоңоебуз деп жаткан чагыңар ошондо, Эми эле сагамыз 30 болот. Ошо бизде эле 10 окуучудан эле баштаганбыз. 5 окуучубуз нулевой класста, 5 окуучубуз 1-класста болчу. Эң биринчиден ушу азырындан вот айтат го, как многие вопросы нужно зародыш кезинде чечиш керек да. Мисалы үчүн мен ойлойм, что 20-30 окуучу бул эми башталып аткан жол депчи. Анткени балдар төрөлүп жатат. Демек силердин сфераңар өтө мындай пайдалуу жана керектүү, жана чоңое берет. Бул вот хотите, не хотите, эгер туура иш алып баратсаңар, силер только чоңоесуңар, только көбөйөсүңөр. Это факт.
по-другому никак да, біраздан тұрып қалыш это мүмкін емес. Же жабыласыңар, же чоңоесуңар. Анткени бала 2 классқа барат, 3 классқа барат, или борбордо деле жаңы балдар келе берет, ушу жаңы 1 класска келген балдар кошумча билим алууга. Анан айтып да кетчү жайым ушул 30 бала чагында 30 ата-энени чогултуу бул кыйын эмес. Мен үчүн бул 1 класстын окуучунун да, окуучулардын ата-энеси чакырып туруп айтыш ай туугандар. Силер бизге балаңардын келечегине мага ишенип ушул биздин мектебибизге бердиңиздер. Демек, бул мектептин өзүнүн бир максаты бар, өзүнүн бир видениясы бар, миссиясы бар. Ошо коомдун алдында миссиясы бар. Биздин миссия бул келе жаткан муунду жакшы тарбия берип, ушуларды өстүрүп алуу. Жөн эле биз интеллектуалдык роботторду тарбиялап жаткан жокпуз да, бизге мындай сезимтал адамдар керек да, сезими бар, сыйлоосу бар. Анан кийин эгер бала өзүнүн идишин бир жерге алып барып койсо, ошол сизге жагымдуу эмес процесс болуп жатса, анда может башка мектеп караштырасыз деп эле сүйлөшүп көрүш керек. Вот нужно где-то иногда отпустить клиента, понимаете? Бир-эки уш чатак ата-энени кое бериш керек. Анткени бизде ушундай депчи. Вот сизге эгер бир көйнөк жакпаса, мисалы үчүн, жакасы кызыл болсун, бул жери сары болсун, эми сиз кийбейсиз да, правильно? А бул мектеп ушундай экен, жакпадыбы, иди другую школу ищи. Биз бул жерде силер буну талап кылардын астында бир идея менен камтып анан талап кылып атасыздар да, же экономия жагынан талап кылып жатасыздар да? Жок, экономия жагынан эмес, биз баягы мен өзүм 4 балам бар, анан мен чын айтсам 2 чоң уулум баягы тамакты жейт дагы, тамакты жегенден кийин ошол жерде калат да идиштери. Анан мектепке госмектепте окушат, госмектепте тамактарды жегенден кийин ошол жерде калышат экен. Анан өздөрү чыгып кеткенден кийин баягы тамакты жыйнагандан кийин жеп бүткөндөн кийин жыйнашканды билишпейт да. Биз үйдө отуруп айта берип, мындай чарчайбыз да иногда. Бизге мага мындай кыйынчылыгы түшпөгөн жок, бирок келинчегиме кыйынчылыгы түшөт да. Анан отуруп мен айттым, ушуну биз ошо мектептен баштасак, балдар кичине үйрөнүп калса, аракет кылышсак, Кудай кааласа, биринчиден өздөрүнүн жумушуну да бүтүрүшөт. Экинчиден баягы турмушка да үйрөнөт дедим да. Деп ушул идеяны киргизсек, кээ бир эми ата-энелер мындай түшүнүгөн ата-эне болот экен, түшүнбөгөн ата-эне болуп калат экен да арасында. Ошо түшүнбөгөндөр анандай только түшүндүрүү иштери. Нурлан мырза, только түшүндүрүү иштери. Анткени бул ар бир мекеменин баалуулуктары болбосо сиздерде, сиздердин мекемеңердин вообще пайдасы жок деп ойлойм. Анда жабылыш керек да. Эгер мекеменин баалуулугу жок болсо, миссиясы жок болсо, бул деген костяк да. Ошо баалуулуктун ортосунда элдер жумушка орношкону келишет, элдер балдарына ишенип бергиси келет. Демек, силер перестаньте быть обслуживающим персоналом. Мы обучающий персонал дешек да, мы обучающие и воспитывающие люди. Но бирок биз обслуживающий персонал эмеспиз, силерди каалаганыңарды кыла турган. Бизге бердиңер, значит силер бизге ишенесиңер. И биздин бул эң башкы максатыбыз келерки муунду потребительский муун эмес, созидательный муун кылып тарбиялап алуу. Эгер сен карыганда ушу балаң ушу жеген жерде калтырып коюп, сен үстүңө төшөк жаба албасаң да ушундай балам башыңа урасыңбы деп эле айтыш керек да. Андай болбош үчүн мен азыр мектепте ушул аракеттерди кылып жатам депчи. Кандай баланы каалайсың өзү келечекте деп сүйлөшүп көрүңүз ушинтип. Мен оюм боюнча бул чечиле турган эле суроо, просто позицияңар так болуш керек, түз болуш керек и баалуулуктарыңар болуш керек. Организацияда баалуулук бүттү дегенде все, анда все, пора закрываться болуп калат да. Ошол. Чоң рахмат. Только түшүндүрүү иштер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Мен Мирана, Жалал Абад Кучкур атадан сүйлөп атам. Мен кошумчалап коеюн дедим эле вот по поводу вопроса, да. Вообще в плане воспитания мне так кажется, что биз балдарга да көбүнчө кайрылышыбыз керек да. Раз мы хотим воспитать ребенка, вот Нурлан мырзанын айткан эмесине кичине кошумчалап да, балдарга түшүндүрүш керек да, прежде чем вот заставлять их что-то делать, мне кажется, все-таки нужно им объяснить, почему они должны это делать.
ошондо бала жаловаться этип ата энесине барбайт да, в таком случае он поймет его истинное как бы предназначение в обществе. И если уж какие-то единицы родителей вдруг находятся, анда уже можно вот так жестко разговаривать, да? Жок, менин оюм боюнча наоборот партнердук мамиле бул окуу жай менен ата эне менен болуш керек. Анткени эгер балаң барып даттанып жаткан чагында деле ал жерде үйдөгүлөр тууралап коюш керек, оңдоп коюш керек. А эгер мисалы үчүн мен канча жолу кезигип жатам практикамда, ата энелер ужинда отуруп алып эле түнкү тамактанууда. Вот Марина Николаевнаң ушундай аялы мындай бети жок экен, андай экен, мындай экен деп атып, өзүм да медвежий услуга кылып туруп, баласынын көзүнчө ошо мугалимдин авторитетин түшүрүп койгон жайлар бар да. Ошондо ошол окуучу уже кийинки чакта уже мугалимин кабыл албай баштайт, анан экинчини кабыл албай баштайт. Мугалимге болгон мамилеси макул, мектеп өзгөрт, бирок ошого окшош эле бир мугалим эже келет да. Баланы окутам деген адам менин оюм боюнча уже ыйык адам да. Уже акыңар жок үйдө ошол адамды бутуруп алып силер сөз кылгангачы. Эгер претензияң барбы, кирип туруп директорго айтышың керек, же ошол мугалим менен бетме бет сүйлөшүп чечип алышың керек. Же жакпаса ошо өзгөртөлү, же бир испытательный срок берели деп. Бирок отуруп алып бала менен ошону сөз кылуу бул такыр ушу болбогон, ишке жатпаган нерсе. Анан балага түшүндүрүү иштерди жүргүзүш керек, обязательно жүргүзүш керек. Но иногда бул жетишсиз. И хорошо, когда партнерские мамиле бар, мектеп менен ата эненин. Жок, ата эне менен, да, нужно. Я к тому, у меня на практике было такое. Например, если ребенка что-то заставляешь, иногда ата энелер келип айтат да, им отзывы свои. И они говорят, мен, говорит, балама айттым, эмнеге сага ушуну айтты? На самом деле это не должен был ты делать. Это должна была твоя учительница делать. Дегенде бала өзү от того, что правильное как бы объяснение этому всему было, он, оказывается, пояснил, сказал, вот, мама, ты неправильно говоришь. Да, мне нужно было это сделать. Я же так вот таким становлюсь. Дегенде мен өзүм кызарып, уялып кеттим деп. Да, например, ата энелер хорошо, обязательно вот с такими, конечно, этими родителями надо иметь тесные связи, когда пояснительные работы. Но в плане именно воспитания детей, мне кажется, все-таки чтобы сознательные балдарды тарбиялаш үчүн, мы должны все-таки разговаривать и пояснять свои действия. Аны педагогтор кылат, эже. Да, педагогия я имею в виду. Туура көрөм. А бирок ата эне дегенде, Нурлан Байке айткандай, ал жерде администрация уже. Да, ну, ата энелер жаловаться айтыш керек. Дагы суроолор барбы? Мен суроо берейин дедим эле. Вот по поводу сезимтал дегенчи, американская методика менен экен. Вот то, что я вот знаю, была одна организация, тоже занималась детьми. Вот ошондо силер франшиза алып атасыңарбы же франшиза таркатасыңарбы? С кем можно будет говорить по поводу франшизы? Касательно сезимтала, франшиза деп да катуу айта албайм, бирок өзүм бир мындай тарифи бар. И аны полностью бөлүшө турган методикалар бар. И аны үчүн мен 100% кепилдик бере турган адамга аны тапшыра алам. Мисалы үчүн Тенсай, звездочки деген нерселерди мен көбүнчө мындай ишке кызыгып кете турган адамдар болсо, мага бул жетиштүү да, ишке кызыгып майын чыгарып иштесе. Ал эми сезимтал дегенде бул мага жоопкерчилиги өтө бийик. Баалуулуктары өтө мындай туура келген адам болуш керек. Анткени бул жерде өзгөчө балдардын дагы бир кандай десем, сыноого калганын каалабайм мен. Ушу бир анан эме да, ишенген адам. Да, у вас нету проблем с педагогами, потому что в этой сфере педагогов найти гораздо сложнее. Сейчас и нормальных педагогов обычно найти тяжело. А тут еще с особенными детьми надо работать. Да, педагогтар менен кичине кыйынчылыктар болчу. Бирок акырын эгер инклюзия деп айта берсең, мугалимдердин азыр айлыгын да көтөрүштү мамлекеттик мектептерде. По крайней мере, Бишкекте ушул бөлүнүш бар. Ооба, ошон үчүн мындай педагогикага кичине кызыгуу, политикасы деле мындай башкача жүрүп жаткандай сезилет. Анткени мындан кийин уже педагогикага мен өзүм тоже депутаттыкка аттанган убактым болгон да, ошол жерге программамды жазып, министр менен жолугуп, мындай өтө мындай активдүү коомчулук иштеринде алып жүргөмүн. Азырынча мындай больше өзүмдүн организацияма кайра кирип кеттим. Бирок ошол кезде ошондой чак болгон.
Менин сунушум боюнча ушу наоборот эң отличниктерди алып, эң начар эмес, мурун мындай политика болчу, эң мисалы үчүн эч жака өтпөсөң, стоматолог өтпөсөң, медик өтпөсөң, международныйга өтпөсөң, сен ошо эң кичинекей баягы ортодон балың менен педагогика автоматический түрдө начальный класска өтмөксүң да, факультеткечи. Ошондо эң начарлар биздин мугалимдер боло турган болуп калмак да, же болбосо аз эле пайызы ошол педагогиканын жүрөгү менен тандаган адамдар. Демек азыркы биздин сунуштар жеткен окшойт, угуп калдыбы же өзү акылы жетпи. В общем, теперь отличниктер буюрса эң күчтүү окуучуларга бюджеттик орун түзүп беребиз деп жатышат. Демек менин оюм боюнча кадр боюнча проблема болбош керек. Любой нерседе мен азыр эле швейный бир жерден тоже ментор болуп келатам, швейный компанияларга. Ал жакта деле кадр жетишпейт дейт да. Америкага барып келдим, ал жакта кафелерде официант жетишпейт дейт. Демек везде эле бирөө жетишпей жаткандай да. Бирок жолун тапса болот. Эгер сен кызыксаң, эгер сен ошондон өзүңө максат койсоң, адам да чыгат, жериң да чыгат, иштей турган. Главное ниет болуш керек деп ойлойм. Сиздин оюңуз боюнча жалпы платежеспособность есть или нет? Когда франшизы выдают, там же смотрят все равно платежеспособность населения, на численность населения, да? Именно в плане вот этого сезимтал боюнча. Сезимтал боюнча мына силерде толук түшүнүү болуш керек. Менде мындай секреттер жок да. Ачык эле информация. Мисалы үчүн звездочкиде курстар айына бул 1,5 саат, жумасына 2-3 жолу боло турган курстар. Алар 2000-3000 сом болсо, Тенсайда айына төлөө акысы 13.000, 21.500, 30.000 сом, ошого чейин жетет. Ал эми сезимталдын 1 айлык төлөө акысы 32.500 сом. 32.500 сом. И при этом бул азыр өзүнүн кишин актап баштады, но бирок эгер отдельно бир батир алып башкы убагында аябай көп инвестицияны талап кылат. Бирок чындап ошого муктаж болгон адамдар, где-то ал мектеп көп адамга деле боло албайт. Мен 24 балага ачкам да бул мектепте. 3 класс 8 баладан. Ошол количествого 25 адам иштечү. То есть 24 балага 25 бала. Түшүнөт, адис. Ар бир бала даже ар биринде 20.000, 18.000, 30.000 зарплата болгондо деле ар бир баланын как бы өзүнүн бир адиске кетип турган акчасы болчу да. Ошондо биринчи убак мен Тенсайдан түшкөн багы кирешени бакка салып жүрчүмүн да. Анан кийин бара-бара азыр оптимизация кылдык. Оптимизацияны биз за счет того, что Тенсай чоң батирге көчтү. И 2 классын ошо балдарга бөлүп берип, то есть арендадан булар да жардам беришет, булар деле, в общем, ортодон мындай азыр комфортный состоянияга азыр келдик десем болот. Бирок эгер 24 бала толо турган болсо, анда бул мындай в принципе өзүн актап и кирешесин келтире турган эле нерсе. И менин оюм боюнча биз уялбашыбыз керек, что билим берүү организация бул бизнес экениненчи. Мен 2-3-4 жыл даже намыстанып жүрдүм. Жок, биз балдарга, элдерге пайда алып келебиз, ушундайбыз депчи. Бирок бул кайра эле өзүмө обратный реакция берчү да. Анткени уже 3-4 жылдан кийин амбицияң да өчүп баштайт экен. Сен деле кичинекей балдарың өсүп баратат. Сен да туугандарың бар, сен да бара турган жайың бар дегендечи. Сен да бир максаттарың бар келечеккечи. Тоже хочется условия создать для себя. Что я работаю, я для себя хочу. Для этого нужно признать, что это бизнес. А когда ты признаешь, что это бизнес, ошондо сен аракетиңди полностью жумшап баштайсың. Анткени кызыкчылык бул бардында болуш керек да. Сен мугалимиңде кызыкчылык болуш керек, сен ата-энеңде болуш керек, сен окуучуңда болуш керек, сенин даже колуңду жууп жүргөн адамда кызыкчылык болуш керек. И плюс кызыкчылыктан еще артык миссиясы болуш керек. Мисалы үчүн мен азыр кол жууган эжемди эмне кылып жүрөсүң десеңиз, мен окуучуларды Японияга жөнөтүп жатам деп айтат да. Мен биякта пол жууп атам эмес. Анын идеясы өтө эле бийик да. Ал бир чоң процессте мен бир ушул катышып, ошонун бир каарманы болуп жатам деген ушундай идеяга келген. Ошондой бир чоң иштер жүргүзүлгөн команданын ичинде. Рахмат, өтө жакшы. Ну, у меня тоже хорошие мысли по поводу вот именно детей с особенностями, чтобы у них было место, где хорошее образование получить. Айтсаңыздар, мен өтө кубанам.
өтө кубанам. Анткени бул 100 баланы азыр очередке коюп коюп өзүм да кечке ойлономун. Ушу балдар эмне болду эми, ушу 1 жыл отуруп калды мен үчүн депчи. А бирок баардыгына жардам бере турган менде да мындай мүмкүнчүлүк болбой жатат азыр. Өзүм да боюм да бар, скоро көз жарып калсам дайыма бир Биздин контроль контактдарыбыз бар болсо байланышып сүйлөшүп көрөлү тогда, да, поподробнее. макул сүйлөштүк. Рахмат. Саламатсызбы. Мен дагы суроо берейин дедим эле. Мен атым Айгүл, Оштон байланышып жатам сизге. Сиз жөнүндө бир топ маалыматтарды укканмын, бирок айтат го баатырдын атынан ук, бирок көрсөң жөнөкөй адам дегендей эле. Азыр сиз менен жүздөшүп атам. Менден сизге суроо, мисалы үчүн сиздики да байкош звездочка, жанагы сиз айткан 40 окуучу менен баштап ушинтип иш алып барыптырсыз. Клиентский базаны кантип кармайсыз? Анан окуучулар болбой кеткен эме адамдарды, аларды кантип өзүңүздөргө тарткансыздар, кантип ушул жактардан кандай иш алып барасыздар? Анан 25 филиалыңыз ушул боюнча кандай иштерди алып барат, ошол кызыктар да. Мындай клиентский базаны кантип кармайсыздар? Сиздики биринчиден ошондой Айгүл айым, сиздики борборлор, билим берүү борборлор. Мен көбүнчө мугалимдер менен иштешем. Меники билим азыгы деген коомдук бирикме. Анан эми окуучу менен мугалимдики эми бир эле сфера болуп калат дагы. Ошондой клиентский базалар кантип кармайсыздар? Утечка болбойбу ошол маселе да. Анан окуу борборубуз дагы бар, бирок биздики партнерский основанияда да, мындай 2 адам бириктирип ачканбыз ХБКдачы, Ош шаарында. Анан ошол окуучуларды кантип кармайсыздар деп, анан ошол боюнча сураганым да. Ну, смотрите, Айгүл айым, биринчиден клиентский база бар. Ар бир клиент бул кандай десем, бул сарпталган акча тоже. Мен бүт баарына акча призмасында карайт экенде ойлойт болушуңуздар керек, бирок бизнесте по-другому никак да. Что-то должно чем-то измеряться. Анткени билим берүүдөн да, мисалы үчүн сен парикмахер болсоң, чачың кырктың, все, результат бар да. Или билим берүү деген бул мындай ушундай необъятный нерсе, чем-то нужно ее мерить. Деньгами, временем, то есть канча убакыт кетиресиң, канча акча кетиресиң и табасың, канча окуучу бар, то есть обязательно метрика болуш керек. Клиентский база дегенде мен элесиме сразу эле акча келет, анткени ар бир клиент мага чалуусу үчүн эле мен канча акча кетиргем, анткени ал адамга мен интернетке реклама бергем, же болбосо эң баштап жүргөн кезинде кичинекей баламды коляскага салып алып туруп листовкаларды колума распечатка кылып туруп, эң кичинекей бир свадьбадан калган акчаны ошого сарптап барып листовканы распечатка кылып, анан бир листовканы бирөө ыргытып койсо жүрөгүм ооруп, иногда көрүп калсам кайра көтөрүп коюп башкасына берип, ушундай ойлор болгон да, ошондон башталган баары. То есть даже раздавать эткен адамдарга менде мүмкүнчүлүк болгон эмес. Өзүм ошону раздавать этип, бала менен коляскада гулять этип жүрүп, народныйларда продукт чыксам ошолордон да тапшырып, кичине мындай намыстанчумун, но мен үчүн баягыдай келечек кандай десем маанилүүрөөк болчу да, чем бирөөгө мен азыр мындай көрүнөм, андай көрүнөм деген ойлор не самый важный болчу ал кездечи. Анан кийин ошентип клиент келип баштаганда аябай мындай кылдаттык менен мамиле кылат экенсиң клиентский базага. Рассага ал сен листовкаңды алды, сен интернеттен объявленияны көрдү, объявлениядан көрүш үчүн сен таргетолог алдың, сен маркетолог алдың, сен копирайтер алдың. Анан ал адам ошол кезде интернетке кирди, анан сенин жарнамаң эмне ошонун алдында чыкты. Анан ал ошону көргөндөн кийин еще көрүп анализдеди. Анан кийин сен номериңди 9 цифраңды набирать этип анан чалды, единицасын кетирди. Анан ошентип келип аткан клиентти жоголуп кетпесин деп ойлойсуң, конечно. Анан ага жооп берем деп администраторуң отурат, айына жок дегенде 25 000 сом айлык алып, анан ал чакырат, ал чакырса ал кезде сенин светиң бар, ком услугаң бар. Анткени свети жок болуп отурсаң деле или суукта отурсаң деле мындай полностью түшүнүксүздүк пайда болот. Ал кезде мугалимиң сабак берет, ал мугалимиң деле майнасы канча бир. В общем, бул аябай долгий процесс да, клиент өзү келгенечи. И ошол клиенттин маалыматы обязательно сакталыш керек. Ар бир звонок болгондо эле биринчи даже айта кетчү жайым 4 жыл өзүм звонокторго жооп берчүмүн. Анткени эмнегедир мен ойлочумун, что менден жакшыраак эч ким жооп бере албайт депчи. Анан кийин өзүм жооп берип, өзүм жазып, администраторум базага киргизип, анан майрамдар болгондо жазып, келиңиздер ушундай акция болуп атат, скидка болуп атат деп жазабыз. Алар иногда кызыккандан кийин сразу келишпейт. Ошол кезде коноктор келип
калат же дагы бирөөсү келип калат, машинасы жок болуп калат. В общем, кээ бирөө чубалып отуп жарым жылдан кийин келет, кээ бирөө сразу келет. Анан ар биринин жанында постоянно бизде постоянно холодный звоноктор болчу мурун. Бирок азыркы убакытта айта кетсем, билбейм, опять же, видите, кичине мындай биздин ортодо разрыв болуп атат да, Бишкек менен Ошчо. Таарынуу болбосун, бирок Ош өтө динамично өзгөрүп жана өнүгүп келатат, бирок Бишкектен кичине где-то 1-2-3 жыл айырмасы бардай деп ойлойм да, мындай эгер чындыкты карагандачы. Мисалы үчүн бизде азыр уже быйыл, чын айтканда, бир күн экинчи күнгө окшош эмес болуп атат го, уже күн сайын өзгөрүп баратабыз биз. Что-то вот ускорение времени деп коебу. В общем, азыр биз уже холодный звоноктор бизде өтө көп эмес. Анткени эмнегедир акыркы чакта мен байкоом боюнча элдер звонокту каалабай калышты. Элдерге вот чалганда уже бир мындай ижеркенип бир кызыктай мындай отвращение деле эмес, мындай бир избегание пайда болду да. Баары занят, таз бош адамды көрбөйсүң, даже вот домохозяйка өтө чем-то занят, даже бирөөнүн блогердин бир видеосун көрүп отурган болсо деле ошону аябай занятмин деп кабыл алат. Ошон үчүн WhatsApp'тан сообщение жазабыз. Анан көбүнчө эле биз жарнамаларды беспрерывная реклама болот да бизгечи. Мурун биз бирөөнү таап алып эле ошолорду обработка кылырчык. Азыр вот стараемся их реже тревожить, но рекламу постоянно вести. То есть алар бизге бир кызыгыштыбы, значит алардын рекламасы чыга берет, алар бизди көрө берет. И бир жолу көргөдү, экинчи жолу мурун чалган элем деп кайра өзү жөнүндө ошентип эстетип турабыз да. То есть не как будто бы мы их настиг. Мындай токтобошуң керек. Эгер сен билим берүү жактан иштесең, сен да башка организацияларга барып, жазылып, өзүңдүн билим сапатыңды өнүктүрүп дегендейчи, силерге да ошого чакырамын. Эгер мен ошо өзүм бизнес баштадым, ачтым деп туруп отуруп калбай эле, дальше өзүңөр да окуп, мындай умтулуп, ошол нерсеңерди эч мындай таштабагыла. Бала чака, үй бүлө ал баарыбыз деле бар, так что эч мындай актануунун да кереги жок. Азыр чын айтканда актанууну өтө элдер жаман көрүп атат да. Мен түшүнүгүм боюнчачы, азыр такая цивилизация идет. Элдер только по факту принимают, сделано дело или не сделано. Анан кийин вот күйөөм уруксат бербей койду, бул мындай болуп калды деп. Силерге деле жакпайт да, эгер бир мугалимди жумушка алсаңар, бир күн чыгып туруп эле силер ал мугалимди ата энелерге тааныштырып, окуучуларга тааныштырып, чоң процессти жүргүзгөндөн кийин эртеси күнү силерге сообщение жазып койсо, мен вот күйөөм жөнөтпөй койду деп. Айжамал, когда вебинар, ой, извините, пожалуйста. Сүйлөй берем. В общем, актанбаганга аракет кылгыла, вообще ни в какой сфере. Актануу бул уже мындай слабосттун белгиси болуп баратат азыркы кезде. Только делайте или не делайте. Вот. Два варианта, да? Рахмат. Жүйеге жаңа сиздин контакт номеруңузду алып койсок болобу? Ооба, болот. Мен Айдана менен байланышып жатат элем. Айдана аркылуу берип жиберемби, ошондой? Мен сиз уруксат берсеңиз, мен контактыңызды, ошол номериңизди эле биздин группага. Ошо сиз Айдана болосуз, э? Ооба. Айдан, мен сизди жолукчан тааныбай калдым. Карышам. Мен ошо группага жөнөтүп коем, анан сиздер ошол жактан алсаңыздар болот, урматтуу катышуучулар. Азыр чатка дагы бир суроо келди да, Анар айымданчы. Азыр 8 мүнөтүбүз калды, ошону айтып кетели. Саламатсызбы, кантип каржы тарттыңыз, кандай жолдор менен деп Анар айым суроо берип кетти. Так, каржы табуу боюнча кандай десем, каржы эң башында силер ойлойсуңар, что бирөө инвестор келип алып эле, силер жөн эле отурсаңар или бизнес ачам десеңер, бир спонсор келип калат депчи. Ал туура эмес вообще ой. Эгер силер өзүңөрдүн жумушуңарга өзүңөрдүн акчаңарды иштетпесеңер, киргизбесеңер, бул жумушка башка адам сырттан келип кошпойт бул нерсеге акчанычы. Ошон үчүн силер биринчи очередь өзүңөрдүн идеяңарга өзүңөр рисковать эткенди үйрөнүшүңөр керек. Өзүңөрдүн средствоңар менен. 40 000 сом болобу, 30 000 сом болобу. Эң биринчи мен кантип алдым? Мен өзүмдүн $300 бар болчу. $300 анан кийин
кайненеме чалдым, кайненем менен да мындай жакшы мамиледе болчумун, в плане азыркыга чейин жакшы мамиле. Просто эгер сен кандайдыр бир жашоолук ситуацияларда өзүңдү туура алып жүрсөң, айткан сөзүңдү так турсаң, сага да жакын адамдарың ишеними болот. Эң биринчи бул дайыма жакынкы кругдагы адамдарга кайрыласың. Анан өзүң акчаңды саласың эң башында, баарына көрсөтүп өзүңдүкүн саласың, анан башкалар кошулуп салып баштайт. Анан кийин сен кайтарам деген адамдарга эң биринчи кирешилер түшүп баштаганда эң биринчи очередь ошо кайтарам деген адамдарга кайтарып беришиң керек. То есть всегда сенин кредитный историяң таза болуш керек да. Сен бирөөдөн карызга алдыңбы, карызың жабылыш керек дайыма. И жумушта да эгер бир милдетти алдыңбы, сөз алдыңбы, мисалы үчүн, мячик у тебя находится, твоя задача вернуть этот мячик другому человеку. Бирок суроону эч качан ачык калтырбаш керек да. Эгер ачык калтырып койсоң, все, ал уже имидж портится. Очень много от имиджа зависит. Имидж түзүү деген ушунчалык аста боло турган нерсе экен, ал эми атыңды булгап алуу ушунчалык тез экен. Вот бүгүн даже мен өзүм күбө болдум, мына Манас менен азыр аябай өтө ысык талкуулар болуп жатпайбы? То есть Гиннеске кирем деп аябай мындай амбициялуу бир идеяны коюптур. 6 күн уктабай, жебей ошо Манасты окуптур. Бирок баягыдай кээ бир жерлери баягыдай болуп калып, мындай азыр коомчулук талдап жатат. То есть иногда биз артык болобуз деп тыртык болуп калабыз, ошон үчүн дайыма күчүбүздү туура эсептеп иш кылышыбыз керек. И тем более артык болом деп атканда андан 5 бетер жоопкерчиликтүү, андан 5 бетер скрупулезный, мелочный болушубуз керек. Мындай зазнаваться этип, мындай реальности жоготпошубуз керек да. Анткени иштер жүрүшүп баштаганда ушунчалык уже крышу начинает сносить. Иногда баягы катуу нерселерди жазып, Фейсбукка, Инстаграмга жазып, ушундай. Ал нерселериң, наоборот, чем больше ты ближе к солнцу, тем больше риска обжечься солнцем, да. Ошон үчүн эгер бир чоң мектептин, билим берүү центрдин уже руководители болгон сайын, силер даже кафеге барганда өзүңөрдүн жүрүм туруңарды, кийинген кийимиңерди байкап, балдарыңарга болгон мамилени уже акмак деп сүйлөп уже айта албайсың. Анткени кантип сага башка адам өзүнүн баласын ишенет, если сен өзүң балаңды вот кафеде или ресторанда ушинтип айтып атсаңчы, ошол өзүңөрдүн жүрүм турумуңарга аябай мамиле кылып, өзүңөргө имидж кылып, анан ишиңерди жакшы кыла берсеңер, ошондо инвесторлор келип силерге каржысын салгысы келет. Анткени жакшы нерсеге баардыгы келип кошулуп, ошол күндүн астында грец эткени жакшы көрүшөт да. Ал эми бир буздак бир комнатага алып келип коюп эле, кел ушул жерге салым кыл, салым жаса деген как бы менин оюм боюнча туура эмес. Эгер сен өзүң салым жасасаң, эмнеге мен сага жасап берем? Ошон үчүн башка адамдарга кызыктуу болгонго аракет кылыңыздар. Сурооңуздарга толук жооп бербесем, тоже можете выйти и сказать, а бул жеричи, а бул жагычы деп суроо берсеңиздер болот. Потому что мен, может, бир жеринен эле карап койдум, бир тараптан эле сурооңорго. А силердин мисалы үчүн мааниси башка нерсе деле ошол. Чоң рахмат, Жибек айым. Сиз ошондо өзүңүз эле биринчи салым кошуп, өзүңүздүн эле акчаңыздан баштаган бизнес экен, бул жерде Ооба, эң башында. Көбү ошол уже иш алып барып жаткан бизнестер ошол Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынан чыгып жатышат да биздин катышуучуларыбыз. Анан алардын арасында ошо көп эле баягы лицензия алып, уже регистрациядан өткөн, катталышкандар. Анан жок дегенде 1 жылдык мындай тажрыйбалары бар. Ошол сиздин бүгүнкү өзүңүздүн дагы басып өткөн жолуңуз жөнүндө угуу бул аябай сонун мотивация болду деп ойлойм. Ошондой эле өзүңүздүн жердештериңиз аябай көп экен бул жерде. Ошол Баткенден биздин катышуучуларыбыз көп. Аябай сонун мындай мотивация болду деп ойлойм азыр, Азыр биз Жибек айым Еще Айдана айта кетчү жайым, мен азыр кече жакында вот жазында Америкадан кайтып келдим. И ошонун алкагында бир грантты утуп туруп 50 мугалимге Баткенде сабак берип, 1-2 ирет барып келдим. Аз дагы барам да, буюрса мына границалар чест болуп калды. А так 20 сентябрда мен билетим бар болчу уже колумда, инструкторлор менен кошо. Эгер Баткендик жердештерибиз болсо, ошол мен Айдан аркылуу айтып кое алам. Эгер мындай личный встреча кылып суроолоруңар болсо, мен ачыкмын силерге келип мындай пайдамды максималдуу тийгизүүгө. Ошо
и так эле билетин сатып алынган, отелин сатып алынган, просто чтобы эгер мындай кеңеш или суроолор болсо мен ачыкмын ошого. И жанагы еще силер насчет инвестиций сураган боюнча сиз айдана кайталап айтып баштагандан кийин ойлоп калдым партнер жөнүндө. Эгер партнер менен ачсаңыздар өтө мындай кылдаттык менен ошол партнер бул силердин күйөөңөргө эле окшош бир адам болот или аялыңарга окшош. И иногда вот менин бир партнерим бар, да үчүнчү партнерди киргизип алайлыбы деп ушундай бир кызык пайда болот да, акча берсе партнер киргизип алайлы депчи. Ошону да аябай мындай кылдаттык менен мамиле кылгыла. Иногда в любой случай оңоюраак кредит алуу. Анткени кредит сага эч качан мындай дагы бир баш болуп бербейт, ооз болуп бербейт дегендейчи. Мындай экөөңөр чогуу айтсаңар, ушу экөөңөрдүн видение менен кете берет. Эгер үчүнчү адамды алсаң, ал үчүнчү адам вообще башка көз караш менен келиши мүмкүн. Жок, мындай эмес, мындай кылыш керек деп анан ортоңордо эле чыр-чатактар чыга берип эле интригага айланып, ишиңер жөн жерден мындай жылбай эле туруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн в иной раз партнерду тандашдын алдында кредитпи же партнербу же өзүмдүн күчүм мененби же туугандардан карыз алып турамбы деп ошону аябай өтө анализдеп анан партнерду өзүңөргө кабыл алгыла. Чоң рахмат Жибек айым. Бизде ошол азыр бир катышуучубуз ошондой өтө мындай оңой эмес кырдаалдан өтүп жатат. Ошого сиздин мындай азыр айткан кеңешиңиз аябай баалуу болду деп эсептеймин. Анан сизге чоң рахмат ушул убактыңызды бөлүп бүгүн келгениңизге. Ошо Баткенге кайсы күнү бара турган болсоңуз, сиз мага бир 2 күн мурун айтып койсоңуз, баягы далилделип калат да кайсы даталар барасыздар. Ооба. Анан ошондо мен бөлүшүп коем, кайсы жерге барасыз, балким биздин катышуучуларыбыз ошол сиз кайсы жерде болсоңуз барып жолуккан. Разаков шаарына барам, это точно. Разаков шаарында. Макул. Махабат эже азыр колун көтөрүп калды да, убактыңыз болсо суроосун угуп калалы. Убакты жок десеңиз, анда биз Махабат эженин жашын сыйлап угуп коелу. Саламатсыңарбы? Кечиресиңер, мен көп убакытыңарды албаймын. Аябай мен кызыккан жакшы тема экен, бирок мен убагында кире албай калып, көбүн укпай калдым да, өтө өкүнүчтүү болду. Аягын гана угуп калдым. Анан мен айтайын дегеним, азыр айтып калайын. Мен мүмкүнчүлүк болуп калса силерге жолугайын деп мен эми эле ушундай темага кызыгып, биздики окуу комплекси, билим берүү комплекси, бирок дефектологияны азыр изучать этип окууга тапшырып окуп атам да. Как раз ушул мен кызыккан тема экен, силер менен мүмкүнчүлүк болсо бир жолугушуп калайын дедим эле. Сүйлөштүк, Махабат эже, сүйлөштүк. Рахмат. Жашып сүйлөшүп, ооба, тажрыйба алмашып өз ара. Кечирээк киргениңиздер, сиздерге бул запись болот да, мен бөлүшүп коем сиздер мененчи, кечирээк кимиңиздер кирип калсаңыздар. Анда Жибек айым, сизге чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз, дагы деле ушул Кыргызстандын келечектеги муундарын өстүргөнгө өзүңүздүн салымыңызды аябай кое бериңиз. Жана эле ошол сиздерге ден соолук каалайбыз, азыр аман эсен көз жаралыңыз. Чоң рахмат, байланышта болуңуз. Рахмат, саламатта болуңуздар, баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Баарыңыздарга рахмат, катышуучулар. Рахмат. Силерге дагы баарыңарга рахмат.